Жашоонун эки параллели, эки тарабы. Мисалга карап көрөлү. Бул нур жашоо жана караңгы жашоо. Нур жашоо дин менен жашоо, караңгы жашоо динсиз жашоо. Мен түшүндүрүп берем эмнеге. Нур жашоо жарык жашоо. Эмнеге? Шоола бар жашоодо. Жол көрсөткөн, мыйзам ченемдүүлүктөрдү түшүндүргөн дин бар. Муну мындай кылсаң мындай кесепети бар. Мындай кылсаң мындай, мунун пайдасы бар. Мунуга зыян, булсага дос, булсага душман бардыгын бизге көрсөтүп турат. Туура жол шоола бизди багыттап турат. Мынаяка баспа түшөсүң, мынаяка баспа күйөсүң, мынаяка баспа ыдырайсың, мынаяка баспа бүлүнөсүң деп жол көрсөтүп турат. Ушунус менен бизге жарык нур дейбиз. Караңгылыкта биз бул нерсеге иман келтирбейт адамдар, бул нерсеге ишенбейт, мунун туура жол экендигине ишенбейт. Аны бирөө ойлоп чыккан бир философиялык дүнүйө таным деп ойлойт. Библиядан урдап алган деп айтканы канча келдиреп. Бирок ал өзү караңгыда. Эмнеге? Ал билбейт мыйзам ченемдүүлүктөрдү. Сүйдүм деп бирөөгө үйлөнөт, анысы кийин көргүлүктү көрсөтөт. Бала тарбияладым деп мал баккандай бага берет, баласынан калган карылыгын көрсөтөт. Элден чыгып калган, арамдын баарын жей берип, ден соолугу өлгөн. Акыл да жүрбөй калды. Өзү профессор. Биз муну эмне дейбиз? Илимий жашоо дейбизби? Же бул көрсөткөн жолу болбогон үчүн чындап эле караңгылык дейбизби? Каалагандай атаңыздар. Эң коркунучтуусу мынау ишти кылсаң эмне күтүп турат билбегениң. Мына ушул караңгылык. Билбейсиң, караңгы эмне күтүп турат. Натыйжаны билбейсиң. Жарык эмнеде? Мынау ишти кылсаң күнөө, мынау ишти кылсаң сооп. Билесиң. Мынау ишти кылсаң жаратуучуңдун каарына каласың, кылба. Мынау ишти кылсаң жаратуучуң ыраазы болот. Кылсаң болот. Кылдыңбы жашооң абат, жашооң өзгөрдү. Ошон үчүн биз жарык дейбиз. Караңгылык тетирисинче динди караңгылык кылып көрсөтөт. Динди караңгылык кылып көрсөтөт. О, бул орто кылым, мечитте караңгыда эңкейип тоңгоюп жашай берет, ушинтип элден калып калган, сакалы өскөн, буттары кийир, шөмтүрөп кийинип алган. А өзү даратыда жок. Бул шөмтүрөп кийинип алгандын буту кечирип коесуздар, анын колуна караганда таза. Эмнеге 5 убак жууйт? Караңгылыктын бир кесепети өзүнүн караңгылык экенин билбегенинде.